Мамашева Айзада чиновниктин эмес, жөнөкөй адамдын кызы болгону үчүн өлдү. Эл өкүлү бийликтегилер өздөрү мыйзамды каалагандай бузуп жатып, натыйжада жөнөкөй жарандар өзүнүн түшүнүгү менен жашап калганын белгиледи. Биз качан болбосун саясат менен алекпиз, элдин коопсуздугун карабайбыз. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева билдирди. Эл өкүлү жогорку бийликте отургандар мыйзамды өздөрү каалагандай бузуп жатып, мунун арты менен жөнөкөй жарандар дагы мыйзамды сактабай, өзүнүн түшүнүгү менен жашап калганын белгиледи. Бүгүнкү күндө эмне болуп жатканын көрүп жатасыздарбы? Эч ким, жада калса парламентте отурган аял катары мен дагы коопсуздукту сезбейм. Тилекке каршы Айзада жогорку кызматтагы аткаминердин кызы эмес экен, тилекке каршы жөнөкөй адамдын кызы. Бул коомчулукка чыгып билингени гана. Канча адамдын тагдыры талкаланып жатат. Ала качып барып өлтүрүп, зордуктап сабаган учурлар качанкыга чейин созулушу керек. Биз качан болбосун саясат менен алекпиз, качан экономика, элдин коопсуздугу менен алектенебиз, дагы канча күтүш керек, деди Мамашева. Ошондой эле ал бул маселеге төрага Талант Мамытов көңүл кош карабай, өзү демилгелеп күн тартибине киргизиши керектигин белгиледи. Андан соң Мамытов сунушту күн тартибине киргизүүнү депутаттар добуш берүү менен чече турганын айтты. Эске салсак, 5 апрель күнү эртең менен саат 7 чамасында Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинен 3 бала 27 жаштагы кызды кызыл түстөгү унаага салып кеткен. Кыздын туугандары ошол эле күнү издеп башташкан. 1-май райондук милицияга саат 7:30 кабарлаган. Бирок издөө иштери кечеңдеп жатканынан нааразы болуп эртеси ЖМКларга кайрылышкан. Ал эми 7 апрелде изделип жаткан автоунаа Чүйдөгү Арашан менен Чокморов айылдарынын ортосунан табылган. Ал тууралуу милицияга жергиликтүү Чаван кабар берген. Автоунаанын ичинен киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын жана 36 жаштагы кишинин бычакталган сөөгү табылган. Кечинде кызды ала качууга катыштыгы бар делип бир шектүү кармалды. Эркек ата катары өтө оор кабыл алдым. Марипов Айзаданын өлүмү боюнча үн катты. Премьер-министр Улукбек Марипов белгисиз адамдар ала качып, кийин каза болгон 27 жаштагы кыздын өлүмү боюнча үн катканын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Өкмөт башчы ала качуу салт эмес, кылмыш экенин айтып, аны өлкөдөгү ар бир адамга жеткирүү керектигине токтолгон. Никеге кыйнап тургузуу бул кылмыш, аны жасагандар жазага тартылышы шарт. Айзаданын окуясын мен биринчи кезекте адам, эркек жана ата катары өтө оор кабыл алдым. Бул биздин жалпы жарабыз, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам, деп жазылат өкмөт башчынын кайрылуусунда. Марипов күнөөлөргө катуу чара көрүлүп, жазага тартылаарын кошумчалаган. Айзаданын өлүмүнө байланыштуу активисттер Ички иштер министринин алдына чыгышты. Бишкекте Ички иштер министрлигинин имаратынын алдында жарандык активисттер, блогерлер, укук коргоочулар, шаар тургундары Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу нааразычылык акциясына чыгышты. Нааразы тарап Канатбекованын убагында табылбашы милициянын шалаа кылыгынан кабар бере турганын билдиришти. Алар кандуу окуяга жол берилгени үчүн Ички иштер министри Улан Ниязбековдун отставкага кетишин жана чогулгандардын алдына чыгып жооп беришин талап кылышты. Отставка, уят, министр кетсин, жетишет, ала качуу салт эмес, аялдарга сөз, коопсуз мамлекетте жашагым келет деп кыйкырып турушат. 2018-жылы ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын окуясын эске салышууда. Дагы канча өлүм керек? Шалакылык үчүн ким жооп берет? Мен жашагым келет деген жазууларды Айзада Канатбекованын жана Бурулай Турдаалы кызынын сүрөттөрүн көтөрүп алышкан. Акциянын катышуучуларынын алдында Ниязбеков чыккан жок, анын орун басары Ички иштер министринин ичкиликтүү кызматынын жетекчиси чыгып, жооптуу кызматкерлердин ишине баа бериле турганын айтты. Булак Азаттык. Садыр Жапаров өчпө сотту үйлөп өчүргөн балдарга ачууланды. Президент Садыр Жапаров буга чейин интернетке тараган 2 баланын өчпө сотту үйлөп өчүргөн видеосу тууралуу оюн айтты. Бир нече бала жеңиш аянтындагы түбөлүк от менен ойноп, аны өчүрүп жаткан видеону көрүп жүрөгүм ооруду. Биздин балдарыбыз тарыхыбызга, баалуулуктарыбызга кайдыгер мамиле кылып, вандализмге барып жатышканы өтө кейиштүү. Мына жакында дүйнөдө 9-май белгиленет. Бул күн боордош республикалардын бардык тургундары сыяктуу эле биз кыргызстандыктар үчүн дагы өзгөчө күн.
Бул биздин мурасыбыз, биздин азабыбыз жана сыймыгыбыз. Бул күндү биз эч качан унутпай эстеп турушубуз кажет жана мындай бале эч качан үйүбүздө, мекенибизде болбошу үчүн колдон келгендин баарын жасашыбыз керек. Биз фашизмди жеңдик, бирок бүгүнкү күндө балдарыбызды тарбиялоодо уттуруп жатабыз. Жогорудагыдай окуялар кайталанбашы керек. Бул биздин тарыхыбызга, мурасыбызга жана ата-бабаларыбыздын эрдигине жасалган чыккынчылык. Албетте бул балдарды табабыз, бирок жазалоо үчүн эмес, аларга өз иш-аракеттеринин пастыгын түшүндүрүү үчүн табабыз. Коомубузда мындай балдар бар, демек биз же тарбияда же билим берүүдө бир нерсени эстен чыгарып жатабыз же бир нерсеге көңүл бурбай келебиз. Андыктан биз ушул багытта көп иштешибиз керек. Балдар биздин тарыхыбызды жөн эле билип тим болбостон, ата-бабалардын эрдиктеринин баасын, баркын толук аңдап түшүнүшү керек. Алар менен сыймыктанышы зарыл. Бул биз умтулуп жаткан маданий жана адеп ахлактык тарбия менен ажырагыс байланышта. Достор, быйыл биз улуу жеңиштин 76 жылдыгын жана улуу ата мекендик согуштун башталышынын 80 жылдыгын белгилейбиз. Мен баардыгыңыздарды бизде тынчтык дүйнөдө жашашыбыз үчүн өз өмүрлөрүн берген, ден соолуктарын курмандыкка чалган ата-бабаларыбыздын элесине жана эрдиктерине таазим этүүгө чакырам, деп жазган Жапаров. 7 апрель күнү милиция кызматкерлери өчпөс отту өчүргөн 2003 жылы туулган баланы кармашканын билдиришкен. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жакшылык Матанов: кийинки президент Өмүрбек Текебаев болот. Мындай пикирин журналист Жакшылык Матанов жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Жеке оюм тепкилебегиле, кийинки президент Өмүрбек Текебаев болот го дейм. Ал кишини жеке адам катары жакшы көрбөйм, бирок мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, өлкөнүн өнүгүшү үчүн эң тажрыйбалуу адам ушул болуп турат, деп жазды ал. Текебаев: биз бүгүнкү бийликке саясий альтернатива экенибизди жарыялайм. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдин максаттарынын көпчүлүгү ишке ашпай калганын айтып, ал үчүн күрөш уланаарын билдирди. Ала тоо аянтындагы Аксы жана Апрель окуяларында курман болгондорду эскерүү монументине гүл коюп жатып айтты. Мындан туура 11 жыл мурун 10 миңдеген кыргыз азаматтары, ошонун ичинде бүгүн бул жерде турган сиздердин көпчүлүгүңүздөр, өзүм билем, зулум бийликке каршы көтөрүлүп чыккансыздар. Сиздер байлык менен мансап үчүн эмес, эркиндик менен намыс үчүн көтөрүлдүңүздөр. Элдин мүлкүн гана эмес, анын келечегин менчиктеп, атадан балага өткөрүп берүүгө аракет кылган үй бүлөлүк режимди кулаттыңыздар. Бирок бул жеңиш бизге кымбат турду. 100гө жакын эр азаматтарыбыз окко учуп, 1000ден ашык адамдар жарадар болушту. Бүгүн биз аларды эскерип, алардын эрдигине баш ээп турабыз. Борбор калабыздын так ортосу Ала тоо, эркиндик деп аталганы кокусунан эмес. Бул бийиктик, тазалык, намыс биздин элдин канында бар. Биз улуу максаттарыбыз үчүн өлүмдөн жалтанбаган элбиз. 2010 жылы жеке бийлик эмес, эл бийлиги болсун деп, адам мамлекет үчүн эмес, мамлекет адам үчүн кызмат кылсын деп күрөшкөнбүз. Тилекке каршы акыркы 10 жылда биз койгон максаттардын баарына жеткен жокпуз. Бирок намыс жана эркиндигибизди калыптандырганга чоң салым коштук. 2010 жылкы максаттарыбыз эскерген жок, алар түбөлүк. Биз бүгүн курман болгондорду эскерип жатып, улуу максаттарыбыз үчүн күрөш улана берерин баса айткым келет. Биз Ата мекен партиясы бүгүнкү бийликке, анын жүргүзүп жаткан саясатына моралдык, саясий, идеологиялык альтернатива экенибизди жарыялайм. Урматтуу мекендештер, сиздерди эркиндик, намыс күнү менен куттуктайм. Жалпы элибизге бүгүнкү оор кырдаалда биримдик, кажыбас кайрат каалайм. Баштаган жолдон кайтпайлы, деди Текебаев.